Күн сууктаганы кампаларда кезек көбөйүп, кара алтынга болгон суроо талап да өстү. Көмүрдүн баасы Дубанда учурда сапатына ылайык 7000ден тартып 9000 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Мындан ары көмүрдүн баасы жогорулабайт. Каракол шаары боюнча болсо 9300 9.500 импорттук көмүр ашпаш керек. Эгер мүшөктөп сатса, анда 10.000ден ашпаш керек. 1 килограмм 10 сомдон ашпаш керек да. Жергиликтүү көмүрү болсо, кара кеченин көмүрү болсо 7300ден ашпаш керек эгер мүшөктөп сатса. Беркиндей эндей сатса 6800ден ашпаш керек. Мындан тышкары миң куштун көмүрлөрү келет. Алар болсо ошол 8300ден ашпаш керек. Азыркы тапта Дубанда кара алтынга болгон баа туруктуу болуп, жетиштүү деңгээлде ташылып жатат. Коңшу Казакстан мамлекетинен кара алтындын 2 түрү алынып келинет. Ал эми жергиликтүү көмүрлөр кыйла, арзан жана жеткиликтүү. Мындан улам аймакта жашоо шартка ылайык жергиликтүү көмүрлөргө суроо талап да жогору. Жылына 2 тонна көмүр алам. Көмүрдүн баасы канааттандырарлык эле. Азыркы заманга жараша эле. Өзүм Каракол шаарында турам. Көбүнчө кайсы көмүрдү сатып аласыз? 5 сары. Ошол эле мага жакшы. Буга чейин мыйзам бузган сатуучуларга жөн гана эскертүүлөр берилип келген. Эми бааны негизсиз көтөргөн сатуучулар үчүн айып пулдун көлөмү жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом өлчөмүндө салынат. Ушул тапта Дубанда адистер тарабынан рейдтер уюштурулуп, мыйзам бузуулар каттала элек. Көбүнчө биздин кыргыздын көмүрү сатылат, анан казактын көмүрлөрү да сатылат. Башында башталган баа менен азыркы күндө бир 300 сом разница болот. Ошол. Андан башка деле кымбаттабай эле. Көмүр стабильный баасы бар. Баары коюлган азыр. Жакта плакаттарга илинип, полный ошол баа менен сатылат. Белгилей кетсек, өлкөдө 15 сентябрдан тартып көмүрдүн баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.